Кыргыз-тажик чегарасында абал чыңалуу бойдон калууда. Бүгүн түштөн кийин Кыргызстандын чегара кызматы Тажикстан тарап мурда сүйлөшүлгөн макулдашууларды бузуп, Чоңалай районундагы Тешикташ, Карамык жана Кароол дөбө айылдарындагы чегарачылардын позициясын жана Баткен районундагы Паскарык жана Достук айылдарын аткылаганын маалымдаган. Кыргызстандын чегара кызматы маалымдагандай, саат 18:20-га Ош облусунун Чоңалай районундагы Кыргыз-тажик мамлекеттик чегара тилкесинде кырдаал кайрадан чыңалып жатат. Кыргыз бийлиги Тажикстан ок атышууну токтотуу жана чегара сызыгынан аскерлерин жана күчтөрүн чыгаруу боюнча бардык келишимдерди дагы бир жолу бузуп, Карамыктагы чегарачыларга ок атуучу жана топтук куралдардан ок чыгарганын маалымдады. Ал эми Тажикстандын чегара кызматы макулдашууга карабай кыргыз аскерлери саат 11-де Исфара районундагы Душанбе заставасын жана Саманьон шаарын аткылады деп билдирди. Андан сырткары тажик тарап Сархатчи заставасына оор куралдан чабуул жасады деп айтууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги куралдуу кагылышта жабыркагандардын саны 122-ге жеткенин билдирди. Жаңжалда кеминде 25 адам мерт кеткен, анын ичинде 15 жаштагы кыз дагы бар. Ал эми тажик тараптан канча киши жаракат алганы азырынча белгисиз. Расмий дүйшөмбү бул маалыматты ачыктай элек. Кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу жаңжал 14-сентябрда башталган. 15-сентябрда ок атуулар токтогон. Бирок 16-сентябрда эртең менен саат 6-да ок атуулар кайра уланган. Кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу жаңжал 14-сентябрда башталган. 15-сентябрь күнү ок атуулар токтогон. Бирок 16-сентябрда эртең менен саат 6-да ок атуулар кайрадан уланган. Эл аралык коомчулуктун пикирине да орун берили. Түрк мамлекеттери уюмунун баш катчысы Кыргыз-тажик чегарасындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, оор аскер куралы менен жарандарга жана жарандык инфраструктурага, анын ичинде мектептерге чабуул коюуну айыптады. Уюм кырдаалды дыкат карап турганын билдирип, өз мүчөсү Кыргызстандын кырдаалды тынч жолдо чечүү аракетин колдоорун билдирди. Британиялык Guardian агенттиги чегара чырында Кыргызстандын жоготуулары тууралуу жазып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин айткандарына орун берди. Тажик күчтөрү танк, бронетранспортер жана минометтор менен бери дегенде бир кыргыз айылына кирип келип, Баткен шаарынын аэропортун жана жакын аймактарды аткылаганын Кыргызстан билдирди деп жазат Guardian. Евразия нет басылмасы курман болгон жаракат алган, коопсуз жайга көчүрүлгөн кыргызстандыктар тууралуу кенен маалымат берди. Кыргыз бийлигине караганда, тажик бийлиги кем маалымат берип жатканын белгиледи. 16-сентябрдагы иш-аракеттер тууралуу жазып жатып, түштөн кийин жергиликтүү маалымат каражаттарында тажик аскерлери Кыргыздын Достук айылындагы мектепти басып алганын кабарлашты. Интернетте орус өндүрүшүнөн чыккан ураган ракеталык түзүлүшү тажиктердин Согди облусунун борбору Худжан шаарынын көчөсүнөн өтүп баратканы тууралуу видео тарады, деди басылма. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы Баткенде коопсуз жайга көчүрүлгөн миңдеген адамга чукул жардам көрсөтөөрүн билдирди. Жардамдын биринчи бөлүгү 40 тонна азык-түлүк. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жүк ташуучу унааларына жүктөлдү. Чегарадагы окуялардан улам жабыркагандарга чукул көмөк көрсөтүү үчүн жалпысынан 400 тонна азык-түлүк жиберилет деп айтылат маалыматта. Украинанын борбору Киевдин метролорунда Тажикстандын Кыргызстанга карата агрессиясын айыптаган билдирүүлөр илинди. Анда Тажикстан карапайым адамдарды тирүү калкан катары колдонуп жатканы да жазылган. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү чегарада жабыркагандарга тилектештигин, ок атышпоо келишимин колдоорун билдирди. Ар кандай пикир келишпестиктерди тынчтык, дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырабыз деген Евробиримдик аймактагы стабилдүүлүк жана гүлдөп өнүгүү үчүн активдүү саясий колдоону улантуу сунушун дагы бир жолу ырастаган. Ошол эле маалда бийликке көз каранды орусиялык маалымат каражаттары Кыргыз-тажик чегарасындагы кризис боюнча бир тараптуу маалымат таратууда.
Коммерсант, Лента.ру, Спутник, ТАСС жана башка орусиялык булактары эмне үчүн Кыргызстанды агрессор катары көрсөтүүгө аракет кылып жатканын түшүнүү кыйын. Ошол эле учурда кыргыз айылдарындагы турак жайлар, мектеп жана бала бакчалар аткыланып, өрттөлүп жатканына көңүл бурушкан жок. Дүйнөдөгү эң күчтүү державалардын биринин лидери Си Цзиньпин Казакстанга мамлекеттик сапары учурунда маанилүү месседж калтырып кетти. Кытайдын президенти Казакстандын анын көз карандысыздыгын, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоодо чечкиндүү колдоо көрсөтөбүз деди. Ошондой эле ал Казакстандагы реформаларды чечкиндүү түрдө колдой турганын жана өлкөнүн ички иштерине ар кандай күчтөрдүн кийлигишүүсүнө чечкиндүү түрдө каршы турарын ишенимдүү айтты. Кытай Казакстандын ишенимдүү досу жана өнөктөшү болгон жана болуп келерин Си Цзиньпин белгиледи. Украина менен Орусиянын ортосунда согуш башталгандан тартып, Европада мунай тартыштыгы жаралган. Казакстан газ, мунай өнүмдөрүн экспорттоп, пайда көргүсү келген. Мындан улам Орусия Казакстанга сес көрсөтүп, эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткен эле. Мындай кырдаалда Кытайдын ачык колдоосу Казакстан үчүн маанилүү болчу. Ошол эле учурда Өзбекстандын Самарканд шаарында 14 сентябрда башталган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлду. Кыргызстандын президентинин администрациясы кабарлагандай, темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси тууралуу макулдашуу документине 3 тараптын транспорт министрлери кол койду. Ага ылайык жол тилкеси Тору-Карт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад багыты менен өтөт. Бул темир жолунун узундугу 280 чакырымды түзөт. Ал эми долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси боюнча бардык иштерди аяктоо мөөнөтү 2023 жылдын 1-июнунан кеч калбай бүтүрүү пландалган. Бул темир жол коридору Кыргызстанга түштүк чыгыш, Батыш Азия, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө чыгууга жол ачат. Келишимге 20-30 жылдан бери кол коюлбай келген, бирок Кытайдын күн тартибинен да түшкөн эмес. Анткени Орусия Борбор Азия мамлекеттерине болгон таасиринин негизинде кызматташтыкка кол коюлбай келген. Чет элдик маалымат каражаттары Кыргыз-Тажик чек арасындагы кризис Армения, Азербайжан, Орусия, Украина согушу болуп жаткан учурда чыкканына көңүл бурушту. Ошол эле маалда Орусия Украинадан чегинүүсүнөн коомчулукту алаксытуу үчүн коңшу өлкөлөрдө жаңжал чыгышына кызыктар деп жазган активисттер да бар. 12 сентябрда Армения Азербайжан ортосунда аскердик кагылыш кайра башталып кетти. Бул үчүн эки өлкө бири-бирин айыптоодо. Армениянын коргоо министрлиги Азербайжан аскерлери өлкөнүн түштүк тарабындагы Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис жана Капан айылдарын аткылаганын айтты. Ал арада Азербайжан тарап Армениянын аскерлери Тоолуу Карабакка жакын жайгашкан Келбаджар жана Лачинск райондоруна чабуул жасаганын билдирген. 15 сентябрда тараптар эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен ок атууну токтотуу тууралуу келишим кабыл алышты. Чек ара жаңжалында эки өлкөдөн 150дөй аскер курман болгону айтылды. Азербайжан 50, Армения 100дөн ашуун аскерин жоготту. Тоолуу Карабах үчүн Азербайжан менен Армениянын ортосунда 44 күнгө созулган масштабтуу экинчи согуш 2020 жылы чыккан. Анда Армения жеңилип, эки өлкө 7000дей жоготууга учураган. Жаңжалда Азербайжан Тоолуу Карабахтагы мурда Армениянын көзөмөлүндө турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Украин куралдуу күчтөрү Харьковтагы 421 калктуу конушту бошотту. Бошотулган аймактарга аткылоолорго карабай тынымсыз гуманитардык жүктөр жөнөтүлүп жатат. Бул тууралуу 16 сентябрда Украинанын президентинин аппаратынын жетекчисинин орун басары Кирилл Тимошенко Telegram каналында видео кайрылуу жасап жарыялады. Анын айтымында, бир жуманын ичинде 24 гектардан ашык аймак миналардан тазаланып, 1000ге жакын жарылуучу зат зыянсыздандырылган. Учурда Харьков облусунун басып алган аймактарында турак жайларды жана маанилүү инфраструктураны калыбына келтирүү иштери уланууда. Украина армиясы августтун аягында Орус армиясына каршы контрчабуулга өтүп, алгач түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев областарында баштаган. Кийин чыгыштагы Харьков,
Луганск жана Донецк областарында чабуул жасаган. Орусия чабуулга туруштук бере албай, дээрлик көп аймакты таштап чегинүүгө аргасыз болду. Бул шаарда Балаклея, Изюм сыяктуу чоң шаарлар жана ондогон айыл кыштактар бошотулду. Мындай кырдаалда Орус фронтунун абалы барган сайын кыйындап баратат. Орусиянын коргоо министрлиги биринчи жолу Орусия куралдуу күчтөрүнүн Харьков облусундагы Балаклея жана Изюм аймактарынан чегинүүсүн моюнга алды. Муну аскерлерди кайра топтоо деп атаган. Буга чейин социалдык тармактарда өзүн жеке аскердик ЧВК Вагнер компаниясынын өкүлү катары тааныштырган Евгений Пригожиндин Орусиядагы кайсы бир түрмөдө жазасын өтөп жаткандарды Украинага согушка, Орусиянын атынан катышууга чакырган видео тараган. Анын айтымында алар макул болсо, акталып чыгышат. Далее, через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Харьковдагы жеңилүүсүнөн кийин Кремль азырынча мобилизация тууралуу сөз жок деп билдирди. Бирок орус губернаторлору биринин артынан бири өзүн-өзү мобилизациялоону жактап, Украинадагы согушка туткундарды тартуу иш жүзүндө ачык жүргүзүлө баштады. Ал эми Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Россия Федерациясынын аймактарын Кремлден согуш абалын жарыялоону күтпөстөн өзүн-өзү мобилизациялоого чакырды. Анын бул сунушун Орусиянын 3 губернатору жана аннексияланган Крымдын башчысы колдошту. Эгерде Орусия расмий түрдө мобилизация жарыяласа, Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга да тиешелүү болушу ыктымал. Казакстандын борбору кайра Астана деп аталат. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев парламенттин депутаттарынын борбор каланын мурдагы атын Астананы кайтарып берүү сунушуна макулдугун берди. Мындай кабарды 13 сентябрда Казак президентинин басма сөз катчысы Руслан Желдибай Facebook баракчасына жарыялаган. Сунуш конституциялык мыйзам долбооруна кирген. Бирок Желдибай президент Назарбаевдин тарыхый ролун баалайт жана башка объектилер анын атын сактап калышы керек деп белгилеген. Казакстандын борбору 2019 жылдын мартында Казакстандын экс-президенти 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаевдин урматына өзгөртүлгөн. Демилгени Касым-Жомарт Токаев өзү көтөргөн. Ошентип муну парламент колдоп, борбордун аты өзгөргөн. Борбордун атын өзгөртүүгө жергиликтүүлөр каршы чыгып, нааразычылык акциялары өткөн. Анын катышуучуларынын кармалышы менен коштолгон. Кыргыз балбандары Сербияда өткөн дүйнө чемпионатында тарых жазышты. 10 сентябрда Сербияда башталган күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта Грек-Рим күрөшү боюнча Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршамбеков алтын тагынып, дүйнө чемпиону титулуна ээ болду. Ал эми спортчу Амантур Исмаилов коло байгеге татыды. Мындан сырткары эркин күрөш боюнча Эрназар Акматалиев жана Арсалан Будажапов коло байгеге ээ болушту. 15 спортчудан турган Кыргыз курама командасындагы мелдешип бүткөн спортчулар 15 сентябрда Кыргызстанга кайтып келди. Аларды күйөрмандары жана жакындары коштогон жоон топ Манас эл аралык аэропортунда салтанаттуу тосуп алды. Бул жумадагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Эжекшанова айтып бердим. Медиа хаптан такталган туура маалымат алыңыз. Эмки апта аягына чейин көрүшкөнчө.